Айыл чарбаны өзүштүрүүдө илимий изилдөөлөрдү жеке тажрыйбасы менен айкалыштырган Элмурат Обдунов. Ишкерлерибиздин дагы ушул жерди иштеткенге, айыл чарба багытынан мал чарбачылыкка көбүрөөк ыктап, көбүрөөк ушул жакка карап барып аткандыгы сезилип атат. Мөмө бакты туура калыптандыруу түшүмдүүлүктү арттырат. Гиляс гүлдөгөн мезгилде, дарактар гүлдөгөн мезгилде биз ары челектерди алып келдирип, ушуларга шарт түзүп беребиз. Ушул жерде ушу арылар чаңдашууга 80-90%га чейин мөмөлүү түшүмдүүлүгүн жогорулатканга жардам берет да. Ак эмгектин үзүрлүү дөөлөтү. Алдырлуу жер болсо дагы Кудайым берип, ар бир 160 килограммга чейин түшүм берди да. Жогорку окуу жайдын мугалими, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты жана география илимдеринин кандидаты Элмурат Обдунов билими жана тажрыйбасы менен ата кесибин улап айыл чарба тармагынын өндүрүмдүүлүгүн мыкты өздөштүргөн. Багбанчылыктын үзүрлүү эмгеги менен калкка экологиялык таза мөмө жемиштерди жеткирип келүүдө. Агрардык тармак өлкө экономикасынын реалдуу өнүктүрүүдөгү негизги багыттардын бири экенин багбан маалымдайт. Соңку жылдары айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүк органикалык таза түшүмдүүлүктү талап кылууда. Калктын көпчүлүгү айыл чарба тармагын өздөштүрүп, агрардык өнөр жайда жаңы интеграция башталганын Элмурат мырза айтат. Көпчүлүк катмары 80-90%. Ошондой эле мындай мүмкүнчүлүгү бар ишкерлерибиздин дагы ушул жерди иштеткенге, айыл чарба багытынан мал чарбачылыкка көбүрөөк ыктап, көбүрөөк ушул жакка карап барып аткандыгы сезилип атат да. Себеп дегенде буну биз Кыргызстан боюнча алып, мына мындай жакшы передачаларды берип атканы дагы телевидениянын, радионун, жеке өзү мындай адамдар өздөрүнүн жасаган иштерин, атайын ушуларга өздөрүнчө бир биржа түзүшүп, коом түзүшүп алып иштешип атканы бул биздин элдин туура багытта кетип атканын сезип атабыз да. Мындайча айтканда, бул маселе мына ар бир чыгарылыштан кийин элдерде жакшы суроолор, жакшы ой пикирлер пайда болуп атат. Бул биздин элибизге, биздин жерибизге, биздин жердеги климаттын ар кандай өсүмдүктү эксе, ошодон киреше кирип, өзүнүн эмгегин, үй бүлөсүн бакканга мүмкүнчүлүк жакшы экенин сезип атышат. Жерлерди азыр кайракы жерлерди дагы өздөштүргөндөр өтө көбөйдү. Атайын кайсыл өсүмдүктү мөмө бере турган кирешелүү болот экен деп эсептешип, ошону эккенге аракет кылып атышат. Мындай туура кеңеш берип, туура алып барганды адамдар туура кабыл алышып, ошол нерсени эгип атат. Мына биздин эле регионду ала турган болсок, мына Гилярсты ушул районубузда 3-4 адам жакшы жолго койгон үчүн 70-80% адамдар ушул келип консультация алып, жерлерин эгип, ушуларды өстүрүшүп. Обдунов күнөстүү Араван аймагында 13 жылдан бери дөңсүү адырларды мөмө багына айландырып, чет өлкөгө жашылча жемишти көлөмдүү экспорттоп келе жатат. Быйылкы жылы жаздын келиши менен мөмө бактарын калыптандыруу процессин аяктаган. Кайракы дөңсөдөгү мөмө бактар жыл сайын ушул күндө гүл ачат. Гүлдөшүнө карап түшүмдүүлүктүн жогору болуусу байкалат. Кардын кетиши менен эле бактагы алманы өзүнчө адистер бутап, геласти коңшу өлкөдөн келген агрономдор формага келтирген. Андыктан мөмө бак бир типте гүл ачкан. Багбандарга мол түшүм алуу үчүн бул процесс абдан маанилүү. Алдырлуу жер болсо дагы Кудайым берип, ар бир 160 килограммга чейин түшүм берди да. Эми бирок бунун түшүмдүүлүгү мындан да көп болушу мүмкүн. 250-300 килограммга чейин берген кездери бар дейт, бирок бизде эң көп бергени ушу, эң жакшы бергени. Андан азыраак бергендери да бар. 160 килограммга чейин түшүм берди. Быйылкы жылкы Кудай буйрса эми мындан нарыда погода кандай болот, кантип турат, бирок былтыркыга караганда дагы түшүмдүүлүгүн жакшы
гүлдөгөнү сезилип турат. Буну дагы эгер гүлдөп кармап калган менен эмес, буну эртең ошого ылайыктуу удобренияны берип, жер семирткичтер менен камсыз кылып туруш керек, убагында сугарып туруш керек, убагында суусун токтотуп туруш керек. Бул сөзсүз түрдө баягы дыйкандын же багбандын маалымат менен камсыз болуп туруш керек да. Бир жерлердин баккыларында айтып калышат да, мындай ар түрдүү дарак эгишет. Бул бир даракты плантация кылып көбүрөөк эккенге аракет кылыш керек, бир түрдүү. Эгер бюджетин көтөрөм десечи, мисалы жарымына бир шабдолун эгип алышып, жарымына гиларс эгип алып, же болбосо силива кошуп эгип коюшат да. Анан мен келгенде айтам да, сиз бир плантация кылганыңызда бир түрлүү даракты эгиң. Биринчиден, сата турган мезгилде бул бир жактуу болот да. Экинчиден, аны суу кое турган мезгил дагы бир түрлүү болот. Кээ бир дарак көбүрөөк суу ичет, кээ бир азыраак суу ичет. Дарылай турган мезгили дагы өзгөчө, гүлдөй турган мезгили. Ошондо ошол өсүмдүктү багып караганга туура болот. Көпчүлүгү мына гиларс арасына шабдол эгип, биринчи шабдолун сатып анан гиларс кыласыз дейт. Мен буга каршымын. Биз да анча башында мен ошондой кылып алгам, кийин кайра анын шабдолун алып, шабдолун өзүнчө плантация кылып эктик. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай маселелерде келип кеңеш сурап эгишет да, анан биз ушундай кеңешти беребиз. Экинчиден, мунун кайсыл даракты эксек бизге жакшы деген ойду айтат да. Бул чындыгында баягы түшүмү жакшы, базарга өтүмдүү эккен туура болот. Себеп дегенде бул 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл күтөт да эккен нерсесинчи. Ошон үчүн ол 5-6 жылдан кийин киреше киргизиш керек. Мен ойлойм, ошон үчүн бакты баксаң берет деген бекер эмес экен. Азыркы күндө гилас багы гүлүн ачкандыктан чаңдашуу процесси жүрүүдө. Табияттын мыйзамына жараша шамалдан, курт кумурска жана жасалма жол аркылуу бул аракет ишке ашат. Мезгилди өткөрүп жибербөө үчүн атайын ары бал челектери алынып келинген. Бал челектеги арылар чаңдашууну эртелетип, натыйжалуулугу жогору экендигин багбан белгилейт. Ар кандай өсүмдүк чаңдашуу гүлдөгөн мезгилде чаңдашуу процесси жакшы жүрүш керек да. Чаңдашуу процесси жүрүш үчүн эми баягы шамал менен чаңдашуу, курт кумурска менен чаңдашуу, жасалма жолдо чаңдашуу деген чаңдашуунун түрлөрү бар. Мен ошого кошумча биз мындай арын алып келебиз да. Бал челек алып келип, ушул арылар менен чаңдаштырган бул дагы да жакшы эффект берет экен. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай мезгилде чындыгында бул күндүн нуру чыгып, температура жылуу болсо, арылар чыгып учканга жакшы шарт түзүлөт. Ошон үчүн биз мындай гиларс гүлдөгөн мезгилде, дарактар гүлдөгөн мезгилде биз ары челектерди алып келдирип, ошолорго шарт түзүп беребиз. Ушул жерде ушу арылар чаңдашууга 80-90% чейин мөмөлүү түшүмдүүлүгүн жогорулатканга жардам берет да. Эми ушундай андан сырткары мындай бир түрлүү өсүмдүктү экпей атат азырчы. Мисалы, валовый 3 деген гиларс эгиш үчүн эми мындай элдин оозундагы сөздү илимий немесин түрүн айтпайын дарактын. Сары гиларс деп коет, валовый 2 деп коет. Ошолорду эге турган болсо, чаңдашуу процесси жакшы жүрөт экен. Чаңдашуу процесси бул жагындагы эгип атканда караштырыш керек да. Мисалы, валовый 3тү бир түрлүүнү эгип алып, анан күтүп отурбастан, через 5тен кийин, 10дон кийинки даракка башка баягы сары гиларсты, валовый 2 деген гиларсты эксе, чоңойгондо бул чаңдашканга дагы жеңилдик болот. Ушундай нерселерди биз өзүбүз кетирген кемчиликтерди кийинки эгип аткандарга биз консультация берип айтып кетип атабыз да. Себеп дегенде сөзсүз түрдө алар деле кетирбеш керек да, биз ушуну айтып кетишибиз керек. Мындай силердин берген передачаңар журналисттикте бул тууру дейм. Атайын передачадан биз ушу нерселерди көргөнгө, ошодон үйрөнгөнгө көбүрөөк аракет кылып атабыз. Сиздерден кийин да бири-бирибиз менен байланышканыбызга, мындай багбанчылык кылгандардын байланышканга да ушундай жакшы шарттар түзүлүп атат да. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул мамлекет дагы ушул жактарына менимче көбүрөөк көңүл бурат. Көбүрөөк ушул нерселерге үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Шарт түзүп берген менимче туура болот да.
мына бул качан адамдар мүмкүнчүлүгү болот экен да. Мына биз өзүбүздөн эле алсак болот. Студент мезгилинде кечине эптеп тамак жеп, бурсаң тойсо сүйүнөт делең. Андан жаңы орозгер туткан мезгилде өзүң ылайык тамак жейсиң. Жашың өтүп, өзүң бюджетиң оңолуп, мүмкүнчүлүгүң жакшы жетип калганда уже сапаттуу нерсе жегенге жетет экен. Мен мамлекетти да ушинтип айтат элем да. Мамлекетти эл таза экологиялык, таза мөмө-чөмөнү жеп, азык зат жегенге өткөнү бул мамлекетибиздин, элибиздин мүмкүнчүлүгү жакшы болгондон болуп атат. Адам качан карайт? Ошол мезгилде гана карайт да. Ошон үчүн биринчиден мамлекеттин, элибиздин да деңгээл ушуга жетип калды. Сапаттуу нерсе жесек туура болот деп. Экинчи, мына жакынкы былтыркы жылдарда быйыл деле ошондой нерселер болуп атат. Мына пандемиянын адамдардын иммунитети көтөрүлүш үчүн ар дайым экологиялык таза азык зат жеш керек деген маселечи. Экинчи жагынан элдер да ушуга карап өтө баштады. Ошон үчүн бул биздин ата мекендик чыгарган продукциябыз өзүбүздү камсыз кылып, ашыгы менен биз экспортко, сыртка чыгарганга көбүрөөк аракет кылып атабыз. Сырттага мамилени түзүү бул чындыгында бул өзүбүздүн мына мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерселер. Азыр эми баягы көбүнчө эле баягы бизнесмендер, соодагерлер алып кетип атышат да. Коңшу мамлекеттерде да ушул нерсеге көбүрөөк бурулуп атат. Кыргызстандын өзгөчөлүгү дагы айтам, бул климатыбыздын, күндүн нурунун жакшы тийиши, шамалдын жакшы согушу, жер кыртышыбыздын жакшы болушу, убагында вегетационный периоддо бизге күндүн нурудан толук камсыз болуп бериши, суубуздун тазалыгы, ушунун баардыгы топ келгендиктен биздин ата мекендик чыгарган продукциябыздын экологиялык тазалыгы, шириндиги ушунан болуп атат да. Багбан адырга ондон ашуун мөмө багын тиккен. Бакты туура калыптандыруу мөмөнүн көрүнүшүнө жана көлөмүнө дагы таасир берет. Киреше чыгымдары эсептелинип, көп чыгым талап кылынган жана мөмөсү аз бактарды алып салган. Элмурат мырза жогорку окуу жайда табияттануу боюнча дагы илим алган. Бир бүчүр глаз канча даана мөмө байлайт баарын изилдеп чыккан. Аба ырайынын көрсөткүчтөрүнө жараша иш алып барып, жамгырлуу суук күндөрү болсо түтөтүү ыкмасы менен үшүктөн сактайт. Температуранын минусовой температурага түшүп кеткен мезгилдерде биз өзү таныган, тааныбаган адамдар да ушу телефондорубуз байланышып биз менен кеңешишти да. Себеп дегенде кантсек ушундай сууктардан алып калабыз. Өзбек республикасына келген, бизден башка республика деген мындай суук аба массасынын агымы келеаткандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бизге алдын ала белги айткан информациясы бул мындай дыйкандарга чоң немесин киргизди дейм. Ошол мезгилдерде биз дарактарга бир 2 күн түнү менен түтөткү салдык да. Эми бул биринчиден Кудай берип атат, экинчиден ошол нерселерди аракет кылып көпчүлүгү ушундай суук алуудан, үшүк алуудан сактап калышты элдер. Эми Кудай буйрса мынанарда мына гүлдөп азыр 80-90% гиларс гүлдөп калды. Буга чейин мына сильвалар гүлдөдү, өрүк гүлдөп гүлүн төктү. Биздин өрүктөрүбүз деле бир 70%ке чейин өрүгүбүз кечээ суукта кармап калды. Гиларста Кудай буйруп погода ушундай жакшы берип турса, мундагы менимче ошо жакшы чаңдашуу процесси жакшы жүрүп, жакшы кармайт деген ой бар. Кудай буйруса. Мындан ары эми баягы азык зат бергенге, гүлүн төккөндөн суусун койгонго ушундай иш-чаралар жүрө баштайт. Буну биздер элдер, биз таныган, тааныбаган деле адамдар бири-бириз менен байланышып атабыз. Ошондой мезгилде биз дагы сурай турган жигиттер бар, арабандык же болбосо кадам жайлык жакшы бакыт өздөштүргөн кишилерде биз байланышып турабыз да. Бул менимче элдердин өз ара пикир алмашуусу. Сиздер мындай чыгарган передачаңыздар дагы жакшы эффект берип атат. Себеп дегенде адамдарга байланышканга, биз да кабардар болгонубузга ушул нерселер жакшы экен да. Мына бир гана нерсе, мына ушул гиласты өстүрүү боюнча буга чейин мына кадам жай, үч коргон жактарга көбүрөөк көңүл буруч эле. Мына акыркы жылдарда бизде мына Арабандан өтө жакшы Байбабаев, Курсан деген жигиттер эгип, биздин районубузду дагы өздөрү ошонун көчөтүн өстүрүп, багын көрсөтүп, жасаган иштерин, жакшы кирешелерди алгандарын элге түшүндүргөнбү? Мисалы мен ошолорду көрүп эгип үйрөндүк да, ошол кишилер менен азырга чейин консультация алабыз. Бизден башка адамдар келип үйрөнүп атат. Мындайча айтканда бул кирешелүү, таза, үй бүлөлүк бюджетти жакшы толтурганга жакшы болгондуктан бул эгип атышат. Мындан ары чоңойду да. Эми бул Арабан региону ушул өсүмдүк жакшы болгон болушу мүмкүн. Башка тоолуу региондордо башка өсүмдүктөрдү эксе болот да, башка өсүмдүктөр. Мисалы, суукка чыдамдуу келген өсүмдүктөрдү.
Менимче ойлойм, ар бир региондун өзүнүн. Эми буга чындыгында Айыл чарба министрлигинен Кудай буйруса мына жакшы адистер келип атат. Жакшы адистер негизи өзү бар биздечи. Биз аларга мүмкүнчүлүк бербеген болушубуз мүмкүн. Мына эми будан ары Кудай буйруса мына жакшы багыттар берилип атат. Ошондой консультациялар бериле турган болсо, ошондой кеңештер бериле турган болсо, ар бир регионго лайыктуу өсүмдүктөрдү эгип, ошол регионго лайыктуу болсо кирешеси бюджетин көтөрөт. Талаалап барып иштегенге мүмкүнчүлүгү болот. Мен ойлойм, бул биздин эртеңки күнгү келечегибиз. Ар бир регионго лайыктуу ошо даракты эксе болот да. Элмурат мырза ата кесибин улап айыл чарба тармагын өздөштүрүп келет. Келечекте өлкөнүн агрардык тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Аймактардын ички климаттык шартына жараша көлөмдүү түшүм бере турган бактар тигилсе боло турганын тажрыйбасында көрдү. Алдыдагы бышыкчылык мезгилдеринде калкка экологиялык таза жашылча жемиштерди жеткирип келет. Ошон үчүн биз деле мына институтта 5 жыл окуп, анан кийин бир кадр болуп чыгабыз го. Бага эксем ушунча жыл күтөмбү деп калышат. Мен ушинтип айтам да, бир баланы чоңойтуп 5 мектепте 10 жыл окутасыз, 11 жыл. Институтта 5 жыл окуйт, иши ол даяр кадр болбойт. Теоретик болуп чыгат, ал практически дагы 3 жыл 4 жыл үйрөнөт дейт. Бул дарак деген ондой эмес экен, бир 5 жылдан кийин уже мөмөсүн берген, кетирген чыгашаңын кайтара баштайт экен да, жакшы карасаң. Мен ойлойм, ошон үчүн мына мөмөлүү дарак эксе кирешелүү. Ошону сурап келишет да, кайсынысын эксек туура болот деп. Анан бизде мисалы алма багыбыз бар, алма эгебиз дегенге алма жөнүндө кеңеш беребиз. Анар эккем, анар жөнүндө кеңеш берем. Себеп дегенде мен да ошолорду үйрөнүп атам да барынча. Эми дагы бир нерсени неме кылам, мына илим менен практиканы кичине байланыштырып кетип үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Может, мектеп программасын кичине өзгөртөбүзбү? Мисалы, мен өзүм кошумча биолог адистимин, географ биолог. Бирок бизге может окуса окуткандыр. Көпчүлүк мезгилде биз өсүмдүктүн ички клеткалары жөнүндө, өсүмдүктүн түрлөрү жөнүндө, тамыры, чачы тамыр. Буну кантип улоо керек, кайсы мезгилде дарылоо керек деген нерселерге да көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен да. Мен ойлойм, мектеп жашында бүткөндө, 11-де бүткөндө балдар биз ушул мал чарбачылык болсо, малды баксак кандай кыла алабыз? Багбанчылык кыла турган болсок, дарак кандай дегенде өзгөчөлөнүп кетишибиз керек экен. Эми баарын саясатташтырганга үйрөтпөстөн, ушул мал чарбачылык, дыйканчылык кантип өнүктүрсөк болот, кантип үй бүлөнү баксак болот деген маселеге дагы менимче өтсө туура болмок да. Сөзсүз түрдө ошол жердин өзүнүн микроклиматына карап эгиш керек. Себеп ол жерге ылайыкташылбаган даракты эгип 5 жыл, 7 жыл убактын кетирип, анан ошондой түшүм ала албай калган менимче бул туура болбой калат. Экинчиден, жердин шартын караш керек. Жердин кыртышы кайсыл өсүмдүккө ылайыкташкан. Үчүнчүдөн, сөзсүз түрдө бул баягы мен айттым азыр, дарактын дагы мисалы валовой 3-кө, валовой 2-ни, сары гилярстарды, дагы башка гилярстын түрлөрү бар. Өзүбүздүн мурдагы ачык гилярстарыбыз бар. Ошолорду эксе, кошуп эксе, чаңдашууга жакшы болот. Андан кийин мындай ары коюп, кошумча ушул нерселерге көбүрөөк көңүл буруш керек да, 4 процессти. Андан кийин сөзсүз түрдө бул эми баягы бюджет да. Сатканга базарда жакшы өтүмдүү, азыркы мисалы коңшу мамлекеттер ала турган өсүмдүктөрдү эккенге аракет кылыш керек да. Мен ойлойм, ушул 5 критерийди карап эксе, ар тарабынан бакта отургузган адам кыйналбайт. Эгерде сөзсүз түрдө эккен адамдар менен бир макулдашып коюш керек да. 2-3 адам менен, ошонун бир 3 адам менен макулдашып, бир экөөнүн айтканы туура болсо, ушундай кеңеш менен келсе болот. Илимий жаатта сөзсүз түрдө буну мен баары эле ушул илимий терминдерге көңүл бурат деп айта албайм. Менимче ушу практически сүйлөп жасаган багбандар менен кылган менимче көбүрөөк натыйжа берет да. Туура, мүмкүнчүлүктүн азыр мындай да, тоскоолдук жок. Башка коңшу мамлекеттерден алып эгишет.
Менимче бирок ушунун баардыгын өзүбүздөн алып эккен туура болот көчөттүчү. Себеп дегенде ал ону көзүңүз менен көрөт. Көчөт саткан адамды сезет. Анан бул сизге алма эге турган жерге гилярсты же болбосо сливаны апарды эгип койгон менимче туура болбойт да. Питомник кылган адам ошол нерсени айтат да. Ал эми удобрение маселесинде, конечно, бул бизден өнбөгөн үчүн жер семирткичтерди биз коңшу мамлекеттерден алып атабыз. Убагында жеткирип берип атат. Биз мына эртең гүлүнү 70% гүлүн төккөндөн кийин азот сала баштайбыз. Ошого биз алып келип камдап койдук. Менимче бул мындай базарга барсак тоскоолдук жок, базарда жок эле деген нерсе жок. Туура эми кээ бир мезгилдерде аз-маз баасы кымбаттап кеткен болушу мүмкүн. Бул эми инфляцияга байланыштуу. А так бул мындай өзүнүн жолу бар. Анан буга кылган дыйканчылыктын дагы чарбадарынан өзүнүн ошого ылайыктуу запастары болуш керек да. Мынанчаны мына улайда мындай жер семирткич салам. Же болбосо жайында сөзсүз түрдө эрте кыш чыгарда бул көчөттү эгемин деп өзү даярданат. Эми бизде буга чейин тоскоолдук болгон эмес. Азыр тем более жакшы коңшу мамлекеттер менен мамилебиз жакшы болуп калды. Андан да жакшы келип атат. Бирок дагы айтам, эгер өзүбүздө өндүрүп, өзүбүздө питомникте өстүргөн дарак болсо, климаты дагы туура келет да. Жер кыртышы окшош да. Келип отургузганга жакшы болот. Экинчи жагынан коңшу мамлекеттерден алып келген мезгилдерде даракты бир күн, 2-3 күн убакыт кетет, тамыры шамалдап калат. Бул шарт түзүш кыйын. Ошон үчүн эми аны да алып келип эгип атышат, бирок өзүбүздөн чыгарганга шарт түзүп бергенибиз менимче жакшы. Питомниктер түзгөндөргө шарт түзүп бериш керек. Аларга дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Эми Кыргызстанда негизинен болуп да мына түштүк региондо сугат жер аз. Кайракы жерди түзүп бергенге мамлекет тарабынан көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк колдоо болсо менимче туура болот. Себеп дегенде ал кайракы жерге биринчиден сууну чыгарыш керек, сууну жеткириш керек, жердин кыртышын төмөн. Бул жактарына дагы мындай айдоо жерине караганда чыгым көбүрөөк болот. Ошол жагынан менимче бир өзгөчө бир жеңилдиктерди, мыйзамдарды чыгарып берсе туура болмок да. Багбан бадам, анар, алманын түрлөрү гилас, кайноолу сыяктуу мөмө бактарын өздөштүргөн. Жаз айында дыйкандардын менети күч болгонун түшүнүп, адистердин көрсөтмөсү менен гана иш алып барууну сунуштайт. Жакынкы 2 айда бактагы мөмөлөрдүн алгачкылары быша баштайт.